Саламатсыңарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Менин каналыма жаңы келгендер кош келдиңиздер. Бул каналдан англис тили боюнча кызыктуу информацияларды ала аласыңар жана өзүңөр окуп атып такалып калган, билбей аткан суроолоруңарды мага берсеңер, мен ошону убактым болгондо жооп берип чогуу англис тилин окуйбуз. Мурунтан бери окуп келаткандар, бүгүн инфинитив темасын түшүндүрүп берейин дедим. Бүгүн жалпы карайбыз. Балким эмки сабактарда кичине мындай тереңирээк караганга аракет кылам. Эмне үчүн бул инфинитивди бүгүн тандап алганымдын себеби, инфинитив деп жазып коеюн. Инфинитив бул эмне? Бир байке суроо берди мага. Ал өзү орус тилинде сүйлөйт. Анан айтат, мен англис тилин жаңы эле үйрөнүп атам. Мен англис тилин сүйлөгөндө мындай кушать, ехать деп сүйлөп атат окшойм, работать деп айтып атат окшойм дейт да. Анан сиз кантип айтып атасыз десем, I work, I eat, I come деп эле айтып атам. Анда сиз туура айтып атасыз десем, жок, мен я работать, я кушать дегенде айтып атат окшойм дейт да. Ошону азыр мен түшүндүрүп берейин. Байке туура айтып атат, бирок өзүн туура эмес айтып атам деп ойлонуп атат да. Эмнеге азыр? Мисалы, for example, I work. Бул правила бар, subject болуш керек, андан кийин глагол болуш керек. Мурунку мен сабагымды уккандар билет. Эмнеге байке ушундай туура айтып атса дагы ойлонуп атат туура эмес деп. Эмнеге? Анткени ал орус тилдүү сүйлөгөн үчүн ал ойлоп атат. Я работаю, ты работаешь, она работает, мы работаем деп. Могул этиштин аягы өзгөрөт деп ойлоп атат да. Эгер ушул бойдон өзгөрүлбөгөн бойдон калса, бир нерсе жетишпегендей болуп, аны ойлоп атат, мен туура эмес сүйлөп атам депчи. Бул көп адамдардын кетирген катасы. Эмнеге мугалим керек? Мугалим ошондой проблеманы каяктан кетип атат көрөт дагы, анан кандай оңдогонду билет да. Мисалы, ушул эле сөздү уланта эле, I work, мен иштейм деген сөз, You work, сен иштейсиң. He works. She works. They work. We work. We work. Бул жерде карасак, кайсыл калып калды? It works, мисалы. Мына өзгөргөн деле жок, могул жерден he, she, it эле өзгөрдү, s кулланды. Мурун present simple'ду окугандар билет. Мындагы жалпысынан караганда бул учурчак эч нерсе деле өзгөргөн жок. Бул орус тилине салыштырбаш керек да, аягы окончаниялары өзгөрөт депчи. Француз тилинде өзгөрөт, бирок англис тилинде такыр башка эрежелер. Анан мен ойлондум да, ошол байкеге түшүндүрүп бериш үчүнчү, мисалы, кушать, ехать деп айтсаңыз, анда мынтип айтмаксыз дедим да. Антип айтпайт, бирок сиз мынтип айтып атам деп ойлоп атасыз. I to work депчи. Мынтип эч ким айтпайт, бул ката. Бирок ушундай айтканга барабар деп, мисалы, жакыныраагын алдым да. Эмнеге I to work? Анткени to work деген сөз өзү бул неме да, иштөө дегенди билдирет. Бул этиштин эң алгачкы формасы. Бул словарьларда берилет да. Инфинитив. Иштөө, мисалы, кыргыз тилиндеги деле сөздүктү алсак, ал жерде иштөө, калуу, ичүү, жөө, эмне бар, сатып алуу деген эң этиштин жактала электеге чейинки формасы бул инфинитив. Анан ал инфинитивдин формуласы кандай? To plus неме болот да, глагол, verb. Могул болсо, бул инфинитив. Түшүндүңөрбү айырмасын? Ким түшүнбөй калса суроо бергиле, бул башка тил. Муну мен
көп жылдан бери окуган үчүн буга мындай 1-2 эле мүнөттү кетирүүчү нерсе балким кимдир бирөө үчүн түшүнүү үчүн балким көп убакытты алат. Бул эгерде азыр түшүнбөй калсаңыз капа болбой эле коюңуз. 1-2 жолу көрүп көрүңүз. Эгерде дагы түшүнбөсөңүз мага сурооңузду берсеңиз болот. Көп адамдардын кетирген катасы ошол байке айткандай эле өзү туура сүйлөп атат, бирок мен туура эмес сүйлөп атам деп ойлоп атат да. Эң негизги правило бул золотая правило, жанагы зататоч, андан кийин этиш коюлат. Этиштин аягындагы өзгөрө турган нерсеси бул кайсыл чакта экенине байланыштуу, бирок көп учурда англис тилинде көп деле өзгөрбөйт этиштин аягы. Орус тилинкиндей мындай. Мисалы мен бардым, сен бардың, ал барды деп, мисалы кыргыз тилинкиндей өтө өзгөрбөйт да. Эмки сабакта мен ушул инфинитивдин сүйлөмдүн ичиндеги маанисине көбүрөөк түшүндүрүп берейин, бирок азыркыга ушул болот деп ойлойм да. Анан дагы бир ушу инфинитивге байланыштуу нерсе, эгерде экинчи деп коеюн муну бир деп коелу. Эгерде эки этиш турса, ортосуна to коюлат деген правило бар. Мисалы, verb деп коеюн. Эгерде да бир verb турса, ортосуна to коюлат, андан кийин этиш коюлат. Мисалы, I have to work. Мисалы, I want to eat. I plan to buy. Мына бул жерде карасак, могул этиш да. I have to work. Мен иштешим керек. Want деген каалоо. I want to eat. Тамак жегим келип атат. Эки этиштин ортосуна коюлду. Plan. Мен пландап атам, сатып алышты. Buy. Көрдүңөрбү? Эки этиштин ортосуна to коюлду. To коюлду дегенде эми эки мындай инфинитив деп айтсак болот да, муну. Бул чогуу карап эле. Бул инфинитив. Булга дагы исключение бар, бирок ал аз да. Мисалы, I can do it. Ал жерде коюлбай эле, ал башка исключенияга кирет. Өзүнчө карасак болот. Can деген сабакта бар. Мен can жөнүндө өткөндө ошол жерде түшүндүрсөм керек эле. Анан жерге 3 деп коеюн. Сөздүктөгү мааниси инфинитивдикке өтө маанилүү. Мисалы, went деген сөздү сиз сөздүктөн карасаңыз таппай калышыңыз мүмкүн. Эмнеге? Анткени went деген сөздүн эң алгачкы формасы, башкача айтканда инфинитиви эмне деген сөз? Go деген сөз. To go. Сөздүктөрдө ушундай берилет да. Демек, биз сөз жаттап атканда инфинитиви кайсыл болду экен деп мындай кызыгышыбыз керек да. Кайсы бир этишти жаттап атканда, бул этиштин инфинитиви кайсыл? Демек, сөздүктөгү эң алгачкы формасы кандай болду экен деп. Анткени грамматика өтүп атканда көп инфинитив деген сөз көп кездешет. Кийинки сабактарда ошо инфинитив деп айтсам түшүнбөй калбашыңар үчүн ушул инфинитивди мындай абдан жакшы өздөштүрүшүңөр керек да. Ошол мага аябай көп суроолор келди. Аны акырындан жооп берип турам. Силердин жакшы каалоолоруңарга, силердин ыраазычылыгыңарга мен да ыраазымын. Ушундай комменттерди жазып, суроо берип турсаңар, мындай интерактив болуп, фидбек мага берип турсаңар, жакшы болот. Анткени кээде унутуп баратканда видео тартаарда же мен өтүлгөн сабактар кандай силерге жетип атат, ошондой билишим үчүн ушундай комментарийлерди жазып турсаңар жакшы. So, I finish. Неме кылып коелу, conclusion. Жыйынтык. Бүгүн эмне теманы өтүттүк? Инфинитив сөз эмне экендигин билдик. Инфинитив бул этиштин эң алгачкы формасы. Башкача айтканда, ушул жактала элекке чейинки формасы бул инфинитив деп айтылат. Формуласы to, андан кийин этиш коюлат. Инфинитивди билүүнүн эмне зарылчылыгы бар? Анткени
грамматикада инфинитив деген сөз көп колдонулат. Анан инфинитивдик кандай түзүлүштө болушун, каякта колдонулуш керек экендигин жакшы билишибиз керек да. Ошол эрежелердин бири мындай эреже бар. Эгерде эки этиш колдоно турган болсок, ошонун ортосуна to деген сөз кошулат. Мисалы, I have to work. Мен иштешим керек. I have to work. I want to eat. Мисалы, I want. Мен жегим келип атат. Want каалоо, eat тамагым жеш керек деген сөз. Эмки сабактарда ошо to инфинитивдин сүйлөмдөгү ордун карайбыз. Азыр сөздүн этиш менен болгон эле байланышын карап атабыз. Сөздүктө болгон ордун, этиш менен болгон ордун. Ал эми сүйлөмдө дагы мунун өзүнчө орду бар. Демек, бул сөздү мисалы to дегенди алып салсам, бул инфинитив эмес. Эгерде муну кошсом, инфинитив, демек жактала элек формасы. Рахмат. Менин каналыма жазылыңыздар. Мен статистиканы көрдүм ушу YouTube'дан. Көбүнчөсүн менин видеомду мен Кыргызстан көрөт го деп ойлодум эле, бирок Америкадан көп көрөт экен да. Анан көбүнчөсү көрүп, бирок дайыма көрөт экен да, бирок subscribe болбойт экен, жазылбайт экен. Мага кызык болуп атат да эмнеге. Окууларыңыздарга ийгилик. Bye bye.